Канча күн болду атканыңызга? Самат Жаныбердиев азыр Көгөй айылындагы облустук оорукананын кызыл тилкесинде иштеп жатат. Айтымында медициналык академиянын 6-курсын аяктап, клиникалык ординатураны Таластан өткөрүп жатканына быйыл 3 жылга толду. Адистиги боюнча Талас шаарындагы ооруканада көз догдур болуп иштейт. Кызыл тилкеге дарыгерлердин жетишсиздигинен улам келип иштөөгө туура келет. Штат бирдиги кадимки дарыгерлердикиндей катталган. Мисалы мен глазнойдо бизде ставка берди мага. Мисалы мен ординатор болгонума байланыштуу мен мисалы ставка албай жок да негизичи меники бүт эле коркунуч. Бирок ошого байланыштуу мага азыр эле уже 0,5 ставка берди да, уже айлык төлөнөт. Андан тышкары мисалы поликлиникага да баягы чакырган, ошо 2 ставка берели иштейли деди да. Кызыл зонада, красный зонада баягы врачтар жетишпегендиктен бул жака дагы келип иштеп атабыз азыр жардам берип. Менден тышкары да бул Талас областтык больницасында бул жолу менен 8дей дагы ординаторлор бар. Каарманыбыз аймакка келип, дасыгын өстүрүп жатканына өкүнбөйт. Себеби мында ординатор үчүн тажрыйба алууга чоң мүмкүнчүлүк бар. Бишкекке караганда бул жердин неси жакты. Мисалы Бишкекте биз бир отделенияда бир 15-18 чактуу ординаторлор жүрөт да, ал жерденчи баягы пациенттерди көргөн бир аз барыбызга көп убакыт болбой калат да. Бул жерде мен көп больнойлорду көрөм. Абдан бир эле ординатор болгондуктан мага көп убактын бөлүп беришет да, үйрөтүшөт. Ошо Кудай буйруса акыркы жылым калды, ординатурам бүтсөм, буйруса дагы элге кызматыбызды тийгизебиз деген ойдомун. Учурда облус боюнча 141 дарыгер жетишпейт. Убактылуу болсо да ординаторлор маселени чечип жатканы менен аларды мындан ары да туруктуу дарыгер катары калтыруу зарылчылдыгы турат. Бизде 140 врач жетишпейт Талас областы боюнча. Алардын ичинен эң негизги жетишпегендери бул үй бүлөлүк дарыгерлер. Үй бүлөлүк дарыгерлер 38 дарыгер жетишпейт. Жылдан жылга биз клиникалык ординаторлор менен чыгып келатабыз деп айтсак болот. Ошолордун жардамы эң чоң. Мурунку жылдарда бизге 7-8 клиникалык ординаторлор келе турган болсо, быйылкы жылга бизге болгону 3 клиникалык ординатор келди. Таласта кадр маселеси курч бойдон калууда. Облус жетекчилиги абалды жөнгө салуу максатында дарыгерлердин айлык акысына кошумча каражат төлөөнү карап жатат. Айтымында Таластагы казынада каражат бар, бирок анын төлөө механизмдери мыйзамдуулугун такталышы керек. Жеке өзүм милдеттеме алып атам. Буну ушул каражаттарын алып, кайсыл жактан эми 9 миллион бир жылда чечип койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени азыр өнүктүрүү фондунан ошол мыйзамдуулугун карап, ушул боюнча иш алып барабыз. Ушул келишим түрдө 100 киши, жок дегенде 100 врачка биз ай сайын 8 миңден төлөп беришкенге, анан өстөрү 5 миң сом айлык акы ала турган болсо, 13 миң сом тегерегинде болсо да кичине жашоо турмушуна жете тургандай каражат болот деп эсептейбиз. Жергиликтүү бийлик жаш кадрларды тартуунун үстүндө изденүү аракетинде. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала 24, Талас облусу.